сахар болбойт. Жеп жүргөнбүз, жей беребиз деп мындай ойлошот да. Натуралдуу кант кандай болбосун, кай жерде болбосун, кант бойдон калат. Эң канттын ордуна колдонуучу зат бул аллюлоза деп коет. Кантсыз боло албай атсаң, биринчиден башта, мисалы үчүн бал. Биринчиден өзүңдү көргөзүп, показатель кылып балаңа, анан кийин ага өткөрүш керек. Адамдын жаштык келбети ичинен башталат да. Жашооңордо албетте кыйын болот бир күндө эле алып салыш. Бирок ушундай жолдорду таап койгом, лайфхактар бар. Сүттө дагы бар. Өзүмдүн рационуман такыр алып салгам. Мен ишенем, биздин ушул көрсөтүүлөрүбүз элге бир түрткү берет. Саламатсызбы, урматтуу көрүүчүлөр? Силер биринчи байлык ден соолук подкастын көрүп жатасыздар. Менин атым Эрке, мен медицинада маркетолог болуп иштейм, андан тышкары жеке бренд боюнча специалистмин. Бүгүнкү темабыз кан жашообуздун таттуу сыноосу. Акыркы жылдары кант боюнча пикирлер экиге бөлүнүп жатат. Бирөөлөр ойлойт бул энергиянын булагы, экинчилер бул денени бузуучу, организмди бузуучу ак душман деп санашат. Ошон үчүн биз бүгүн нутрициолог Аяны чакырдык. Буга чейин биз көп подкасттарды тартканбыз, биздин подкасттардын арасынан тапсаңар болот. Бирок кайра эле биздин жаңы көрүүчүлөргө Ая кичине өзүңүз жөнүндө айтып келиңиз. Саламатсыңарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Кайрадан мен силер менен бийлеген Ая нутрициолог. Бүгүн дагы келип чоң теманы ачып, канттын кандай таасир этет биздин денебизге, өзүбүз организмибизге деп ушуну аябай чоң ачалы. Мен нутрициологмун, 3 балам бар. Ушул миссиям элдерге жардам берүү. Туура жашап, туура тамактанып, жашоосун өзгөртүп, жаш болуп, энергия менен туура жол менен жашасын деп, ушундай менин миссиям бар нутрициолог катары. Анан эми бүгүнкү теманы ачалык. Ооба. Негизи баарына эле белгилүү, бирок нутрициолог катары айтып кетсеңер, кант деген эмне? Кант деген албетте биздин досубуз эмес. Көп айтат эми кант деген баягы уу эле билишет, баягы эң зыян болгон досубуз эмес, биздин враг деп коет го. Анан ошого карабастан кант биздин жашообузда бизди чөйрөбүздү, бизди баарыбызды каптап алган деген болот го. Башкарып алган биринчиден. Анткени ар бир продуктуда, жасалганбы, өсүмдүктө, жашылча жемиште да кант бар. Бул кантты биз алып сала албайбыз. Бул бүт бизде айлана чөйрөбүздө кант бар. Мөмө жемиште да бар. Ошон үчүн кызылчада биринчиден эң мындай карасаң, кызылча биздин детокс продукт деп эсептелинет го. Ошондо дагы кант бар. Анан эми бул теманы ачканда кант мындай айтканда зыян келтирүүчү бир укмуш зат деп айтса да болот. Ооба. Бизге денебизге кандай таасир этет? Денебизге эми мындай, баягы келип мага кайрылган адамдар көбү бир эле ойлойт, сахары көтөрүлгөн адамдар келсе, мисалы үчүн, ошол адамга болбойт деп сахар. Жок. Толугу менен ден соолугу чын, мындай карап турсаң эч кандай жалобасы жок адамга деле сахар болбойт. Менин ушул мындай силерге айтарым, сахарды эми толугу менен алып салуу өтө кыйын, бирок кичине болсо дагы жашообуздан бир аз жылдырып койгон бул аябай чоң иш деп эсептелинет. Ошондо адамдар көп оорулардан, мындай энергиясы кеткен моменттерден болот го адамдын. Көп айтам мен да, көп сахар жейт экенсиң депчи. Ошондон куткарылат деп айтам да. Кант менен мындай здрасте, до свидания дегендей болсо эле, дос болуп мындай алыс болсо, мындай айтканда, ошондо мен ойлойм адамдын ден соолугу дагы чын болот. Денеге бизге ошондо кандай таасир этет? Бизге мындай тез энергия берет, туурабы? Баягы ойлойт да эми мен шайым кетип энергиям жок болсо,
сахар менен кофе, чай менен, сахар менен чай, анан сахар кошулган бүт выпечка, булочка, таттуу, вафли, печеньянын баары сахарда. Анын баары мындай ойлойт, көп айтат мага келгенде. Сахар канча жейсиз? Мен сахар жебейм, бирок булочка анын баарын айтып баштайт. Аны айтам, анын баары катылган, ал жашынып ичинде бар дейм. Ар бир жеген тамагыңдын ичинде жашынып турган кант бар. Анын баары чогулуп, анан баягы избыток деп коет го, көп. Баарын эле ушул сахар катылган тамактарды жей берсең, чогулуп, анан ошол таасир эткени бир мисалы үчүн аутоиммунный заболеванияларга, көптөгөн сахар оорусуна, эми бардык мындай медицина жагын айтып кете берсем, бүт ооруга зыян болгон бул кант. Ушундай. Энергияңды эч ойлобо. Энергиям жок, сахар менен чай ичип койсом эле энергиям кетип, бас эме өйдө секире берет деген бар, инсулин, мындай. Убагында бир 5 мүнөткө ох деп каласың, анан кайра кетет, 2 эсе түшөт энергияң. Анан баягы башталат. Давлениям түшүп кетиптир, каным түшүп кетиптир, сахар жеш керек. Бул эски, билбейм кайдан чыккан бул эме, бирок ушул убакка чейин келатат. Окумуштуулар, бүт медиктер канча айтып атат. Алып салгыла сахарды. Ушул бүт баарын күчөткөн кыймылдаткыч күч силердин ооруңарды десе да болбой эле элдин баары. Жеп жүргөнбүз, жей беребиз деп мындай ойлошот да. Өзгөчө бул 21-кылымда мындай билинип турат. Кант бүт нерсеге көп кошулуп баштады да. Маркетинг жагынан деле бул ушундай инструмент болуш керек. Анткени тамактын баарын биз мындай уже мындай даамы жок тамакты жегибиз келбейт. Баары укмуштай даамдуу, сонун болуш керек. А негизи тамак деген биздики жөнөкөй эле материал да, туурабы? Бензин, машинага куйчу бензиндей эле. Бүт тамак абдан даамдуу болуш керек. Ооба. Бирок жок, биз соустарды кошобуз, чипсы алсак деле, кетчуп алсак деле, укмуш окусаң көбүнчөсү эле составын окусаң, бүт кант арасында бүт жерде кант бар. Ошон үчүн дайым айтам. Көбү азыр пищевой эмемде маркетинг жолунда мынтип айтат. Упаковкасын оку десең деле, органикалык кант деп ушундай мода чыгып алыптыр, тренд болуп. Натуралдуу кант. Эми кант кандай болбосун, кай жерде болбосун, кант бойдон калат. Анан баягы ойлойт да, диетага отурдум, мага доктур, диетологум айтты, каныңда кант эме ары бери сахар эме секирип турбаш үчүн мындай натуралдуу кантты заменять эткен колдон депчи. Анан баягы чуркашат, магазинге барып эле полкада жана канттын ордуна кант деп коеюн, ушундай бир жазуулар болот экен. Заменитель деп коет. Эми анын баары кандай? Андан көрө мен айтам, ага, анын баасы да туура эмес болот экен да. Мисалы үчүн 1 килограмм канттын бири канча азыр? Мен ишенесиңер, билбейт экенмин. Азыр сиз айтыңыз, эси колдонсоңор 1 килограмм кант канча турат азыр? Мен деле так айта албайт экенмин, бир 70-80 сомдун ортосунда. Мен билбейт экенмин. Ошол 70 сом болсо, мисалы үчүн мен эми азыр салыштырмалуу айтайын. Кант 70 сом болсо, ал канттын ордуна болгон кант бир 120 болот. Үстүнө кошулат да, бир баасы. Эми анын баарын мындай айтканда, жөн эле чөнтөктөн лишний акчаны кайра төлөп, анан оюнда, мен кант жебей атам, мен туура кант жеп атам деп көбү ушинтип айтат. Заменитель алдым депчи. Канттын ордуна ушундай майда дарылар сыяктуу, стевия деп коет, бир сыгылган баягы эмелерден. Эми анын баарын изилдеп чыксак, мен нутрициология жагынан карасам, азыркы кезде чет өлкөдөгү, Россияда изилдеген, мен дайым карап турам да, кандай эмелер жаңы чыгып атат изилдеген маалыматтар деп. Азыркы кезде эң канттын ордуна колдонуучу зат бул аллюлоза деп коет. Мен Instagram каналымда дайым көргөзүп турам. Мисалы үчүн ошону колдонсо болот депчи. Аны кантип каяктан алса болот деп көбү сурайт. Азыр аябай өнүккөн интернет пространствода магазиндер, үйдөн эле отуруп алып, телефонуңан заказ бере бересиң, бирок аллюлоза деп табыш керек. Анткени канттын көп ордуна заменасы аттарын коюп алышыптыр. Түрлүү эми. Эми анын баары мен айтам, андан көрө жөн эле кант жечи анда. Ушунчалык жегим келип баратса. Кант деле кызылчадан
жана тростниктен жасалат. А. Ал деле табигый туурабы? Мисалы үчүн кантты мынтип эметет да, баягы жер жемиштен сыгылып чыгылган кант, алынган кант, анан баягы дагы эме жагынан углевод деп коет, ошол өсүм баары эле бөлүнөт да. Мисалы үчүн финик деп коебуз, финиктен чыган кант бар, андан да алса болот. Анан кийин дагы бир жемиштерден чыгарса болот. Мен ошондо мага келген адамдарга айтам, кантсыз боло албай атсаң, биринчиден башта. Мисалы үчүн бал. Акырындан өт. Кант, анам көп айтат да, кантип кантсыз жашайм, мен үйдө тура албайбыз десем, айтам, эң негизги биринчи кантты албайсың үйгө. Вот. Ушул эле сатып албаш керек. Сатып албасаң жок да, айла жок. Ушул эң биринчи шагың сен ошо. Алба, акчаңды коротпо кантка. Анан кийин болбойт эле такыр десе, мисалы үчүн башта бал. Эми балды да көп азыр ушундай болуп калды, биздин экология жагынан көп балдар, ата-энелер, мага кайрылгандар айтат, балга аллергиям бар деп. Андагы составын аябай билип туруп, тоодогу кандай жасалган бал, баягы арулар ар кайсы жерде да гүлдөн эметилген болот, көп мындай эмеси да жасалган жагы. Анан эми бал болбосо, мисалы үчүн кантты биз ансыз деле күнүмдүк тамагыбыздан алабыз. Мисалы үчүн кайсы тамактардан? Фрукты. Бизден эле фрукты, банан, алма, анын баарында составында сахароза деп коет. Бар. Аны жегенден кийин, ал организмибизге түшкөндөн кийин сиңиргенде сахар болуп денеге тарайт. Ушундай мындай биздин тилде эле айтайын, нутрициология, медицина тилинде айтпай эле, ушундай элге түшүнүктүү тилинде айтам. Ошону элестеткиле, эмне үчүн избыток деп коет? Аябай көп сахар күнүндө адам кабыл алат өзүнө деп. Анткени ал бүт жерде да 2-3 кашык сахар чай ичтиң. Андан кийин жана переработанный самсы, манты көп азыр жасайт го, аны камырга бүт кошот да сахар. Аны ойлойсуң деп, сахар кошулат. Анын баарын жейт, выпечка, конфет, печенье, анан кийин фрукты жейт. Ошонун баары бияктан толуп, ошондо организмибизге көп уровень сахар болуп, анан ал бир ошол кандагы секирген эмелерди көтөрөт. Анан переработка кыла албайт туурабы, оор келет денеге. Ооба, ошон үчүн мен айтышым, ансыз деле көп да сахар биздин жашообузда көп жолугат. Анан кийин көбү ошон үчүн ойлойт, бул пайдалуу деп көбү айтат да, менен спорить эткен киши да бар. Жеп эле жүрөбүз. Эми макул жей бер, бирок айлан кетип ушул кайрылган болсоң, доктурга, мага кайрылган болсоң, мен айтам, эң биринчи сенин шагың полностью сахардан жакшы кал деп кутулушуң керек. Кантип жашайм дегенге, ага мен бармын. Кантип жашаганга мен жардам берем. Сахарсыз мен 8 жыл болду. Сахарды эч жака колдонбойм. Үй бүлөмдө да, балдарымда. Эми баягы болот, балдарым сыртка бир жака чыгып калса, баягы кокусунан жеп калам, бирок анда дагы айтам, болот андай. Бирок толугу менен үйдө жебесе, бир жерден кокусунан кошулуп калса, организм бираз көп зыян эмес, Зыян эмес, анан организм мындай аны менен турукташканга оңой эле болуп кетет да, аны менен жолугуп ичинде сахар. Анан үйгө келгенде основной эмесинде, рационунда жок да сахар. Ошон үчүн айтам, жашоодон алып салыш керек. Ооба. Менден эле 4 балам бар. Анан анткени менин биздин үйдө негизи эле кантты биз чайга кошпойбуз. Биз мындай традиционный эле үй бүлөбүз. Анан суу ичишет, бирок чай деле ичебиз да, сүт кошуп. Анан үйдөн кант кошуп ичпегендиктен бир жака чыкса деле балдар уже кошпойт экен. Анан башка үй бүлөлөр мындай конокко барып калсак аябай суктанышат да. Кант кошпойсуңар, эмнеге депчи. Анан мен эстейм да, кант кошуш керек беле депчи. Анткени биздин утуп деле калдым. Ооба, биздин столдо эч качан кант турбайт. Аябай мен эмемин, сүйүнүчтүмүн. Ушундай силер дагы ушул туура жолго түшкөнүңөргө, үй бүлөңөргө, балдарыңарга туура фундамент куюп атасыңар деп айтса болот. Анткени бала деген баягы келген ата-энелер мага айтат, кантип баламды ушун, мен айтам, балаңан баштаба, өзүңөн башта дейм. Сен ар бир үй бүлөңдө бала ата-энени көрүп мындай, эмне үчүн андай болбойт да, психология жагынан да сопротивление мындай, кандай мындай мага болбойт,
ата энем жеп атат деген болот да. Ошон үчүн Туура. биринчиден өзүңдү көргөзүп показатель кылып балаңа, анан кийин ага өткөрүш керек. Анан ал көрүп өсүп, ушундай болот экен деп кайталайт. Бала деген ушундай да, баягы айтып коет го, көргөнүн кылат, ата энесинин айтканын айтат, ушундай деп бар го үй бүлөдө. Ушул методду эле колдонсо, баягы пищевые привычки деп коет мага келген адам, кантип жашообуздагы тамактануубузду кантип туурага алмаштырабыз, баягы туура эмес жолдон кантип өтөбүз депчи. Ошондо мен айтам, өзүңөн башта алба, жогот, көргөз, показатель бол балаңа, ушундай эметкен. Мен деле кантип баягы таң калышат, кантип силердин эмеңерде, столуңарда выпечка, торт, сахар, кант, печенье, конфет эмес, жашылча жемиш, колтойгон тазикте зелень деп коебуз, ошол турат, анан балдар с удовольствием жейт дегенде мен айткам, буга дагы мен стресс болуп келгем. Акырындык менен, бирок баягы бир өзүңө ой максат койсоң, ошого жетем десең, жетесиң. Ошон үчүн баарына мен сунушташым сахарды биринчиден жөн эле сатып албай эле койгула, акырындан көнөсүңөр. Кайсы заменительдерди десем, ошо айтып атпаймынбы? Жашылча жемиштен алгыла, любой выпечкага, баягы балдарга, биз баары бир балдарга жасайбыз да, блинчики, бир печенька. Ошого банан, финик кошсо болот сахардын ордуна. Ошондой эле таттуу болот. Ооба, ал баары бир сахар болуп организмге келет да, ошон үчүн. Анан элестеткиле, ошончо сахарды жеп, анан еще ошонун баарын жегенде анан аллергия көп, азыр канча балдар төрөлүп атат, 99% бүт аутоиммунный задержка речи, сүйлөбөйт балдар дейт. Анын баары бүт баягы эненин, бала ичинде кезинде эненин туура эмес жашоосунан, туура эмес тамактануу, көп сахар жеп, көп туура эмес тамактарды уланып калган, ал балага өтөт. Анан бала чыккандан кийин албетте бала дагы көп дефицит менен, ушундай оорулар менен болот. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Жаңы изилдөөлөргө караганда аякы жылдары деменция оорусу да көп пайда болуптур. Анан негизги себептердин бири ушул кант деп айтышат экен да. Силер айттыңар, мына бүт эле оорулардын себеби же күч өткөн себеби болуп кант эсептелинет. Бирок башка жагынан карайлы, жаштыкка кандай таасир этет? Эми мындай карасыңар, азыр сиз мага суроо бердиңер. Адам оорулуу болсо, жаш болобу? Болбойт, туурабы? Биринчиден адамдын жаштык келбети ичинен башталат да. Ар бир органың туура иштеп, туура жолдо кабыл болсо, мындай өзүнүн системасы менен иштесе, анан кийин сырты келбетиңе түзүлүш болуп, анан ошондо жаш болосуң да, туурабы? Ошондо кайра эле көрдүңөрбү, биз баягы цепочканы тамактанууга келдик, туура жашоого келдик, физикалык поддержкага келдик. Ошонун баары бир системна болсо, анан жаш болосуң. Анан сахар дагы эле кайра айтам, көп айтат болуш керек көргөндөн кийин. Сахарды аябай жаман көрөт экен, против болду деп. Ошондой болсо, эмне үчүн мен айтпайм? Мен айтам, дагы уккула, билгиле, бул жолдо өзүңөргө мындай кабыл албасаңар, балким бир аздан кийин кабыл алып, мындай колдонуп баштайсыңар менин советтеримди деп айтам да. Ошон үчүн жашооңордо албетте кыйын болот бир күндө эле алып салыш. Бирок ушундай жолдорду таап койгом, лайфхактар бар, катталып мага кайрылса, мен көп ушу стрессиз, анткени стресс баарын алып келген деп көп айттык подкасттарда. Стрессиз кантип канттан алыстоо. Силер айтта кеттиңер, балдарга мындай туура адаттарды көндүрүп атам деп, бирок дүкөнгө барганда кирсең бүт эле таттуу. Биякта суусундуктар, сагыздар, таттуу конфеттер, печенье, шоколад, ошо кандайча балдар менен соода кыласыңар?
Эми баягы сода алганда бул эми мындай деп айтат болушум керек. Сода алганда мен балдарды албайм. Эң негизги бизде кандай базарга барып жүр магазин кыдырып келели деп ушинтишет го. Кереги эмне? Биринчиден өзүң бош жүрө албайсың баягы караш керек да. Вниманиең балдар отурсун үйдө. Тамактануу, продукт алганга өзүң гана барышың керек. Анан эми болот бир моменттер баланы эч жакка таштай албайсың чогуу. Эми андай да болгон, бирок менин опытымда мен мындай болуш керек. Башынан эле көндүрүп койгом. Баягы бир коркутуп койгондой деп көп айтышат, балдарын эмне кылып коркутуп койдуң мындай өткөндө? Жок деп сурашпайт. Андай полкадан мындай эле өтүп кетишет депчи. Эми баягы бала да просто мен үйдөн ошондой туура тамакта эмне үчүн ушуну разбирать этеличи. Эмне үчүн биринчиден балада таттууга аябай кызыгы пайда болот. Эмне үчүн организми таттууну Сурап турат. Кантты сурайт. Бул деген дефицит. Анткени үйүндө ал туура май, туура микро, макро элементтерди тамактан албайт. Анан баягы организм мозгко берет да. Анан бизде көнүп калганда баягы быстрый углевод деп коет го, таттууну жеп алып эле ох деп мындай. Ошон үчүн организм өзү сигнал берип турат да. Анан башында айтам, үйүңдө эле тамагыңда көп жашылча жемиш, керектүү туура тамактар болсо, ошо менен ток болушса, организмда ток болсо, эч кандай мындай таттууга кызыгың болбойт. Балдарыңда да ошондой сурашпайт. Мисалы үчүн мен балдарымда бир жакка барса, торт турса, эми баягы кайсыл жерге барбасаң балдар көрөт да, эми көзү менен көргөндө тортту жегиси келет. Мен өзүм азыр мындай психологический жагынан карайм балдарымды, мындай коюп койгом да, кандай жок өзлөргө. Эмне үчүн жебейсиң деп сурашат да десем. Жегим келген жок. Мындай абсолютно ток, көзү ток, анткени үйдөн керектүү элементтер алынат организмден. И ичиндеги организм сигнал бербейт. Таттуу деп, кант деп чакырбайт. Мындай тез энергияны сурабайт. Анткени айтып атпайм, кайра эле баягы эле нутрициолог баягы эле тамагын деп айтып атат деп ойлошот, бирок ар бир подкастта мен айтам. Туура тамактарды, туура продуктыларды, составы таза тамактарды, азыктарды өзүңөргө алсаңар, ошондо организмиңер стрессиз баардык керек эмес пищевой мусор деп коет, ошолордон мындай жөмөн эле өтүп кетип, тартылам ага мындай зависимости болбойт деп айтам. Ушундай. Биз кайра эле көп нерсени айтып бердик кант боюнча, канттын зыяндыгы боюнча, бирок азыр кайра сизден 3 жөнөкөй кеңеш. Эртең мына кантты өзүмдүн рационуман азайтам десе, 3 жөнөкөй кадам. 3 жөнөкөй кадам. Аябай кантсыз тура албайм десеңер, айтып кеттим, бал, жашылча жемиш. Азыр сезонна ягодалар чыгат, жаз келип атат. Ошол сезон убагында ошондой көбүрөөк жашылча жемишти, бүлдүркөн, ар кайсы эмелер чыгат да, буюрса. Ошолорду алмаштырып канттын ордуна рационуңарга киргизгиле. Анан кийин экинчиси. Эми жана айта кеттим го, өзүңөрдү мындай настрой кылгыла албайм деп. Анан баягы үй бүлөңөргө биринчиден эмем мындай бүт жерде айтат. Заставлять нельзя деп коет го, болбойт. Акырындык менен көргөзүп, өзүң себепкер болуп, ошого алып келгенге түрткү бол деп. Ушундай эме берем да. Кайсы продуктыларда мына жашынган кант деп айтпадыкпы? Мына такыр ойлобогон продуктыларда жашынган кант бар. Мисал үчүн дайым сурайм, эмне жейсиң деп мага келген кайрылган адамдан. Эми мен сахар жебейм, бирок полуфабрикаты деп коет, даярдалган. Ошонун баарын ачып карасаң, бизде азыр көп кезде эме жазбайт составында, катып коет. Бирок
аны жазса да эми бирөө эмеси совестливый производитель болсо жазат кант мынча грамм кошулган деп. Көбү катат да, айтпайт. Эми анын баарын мен айта кетсем, жана башында айтпадымбы, баардык продуктыда, жасалган продуктыда кант бар. Жок эле деген, даже ошол сатып алган биздин жашылча жемиште деле бар. Ушунун баары бар. Кайра эле мен кайталанып атам да. Ошон үчүн ар бир продуктуну карап, кайсыл жеринде азыраак экенин көрүп, тандап, ошого маани бериш керек. Жасалган тамакта бүт баары бар болсо, анда өзүбүз жасаш керек экен да. Өзүңөр жасаш керек. Анан кийин эми кандай десем, көбү айтат азыр кайдан убакыт? Азыр баары эле ошондой болуп калбады. Аял заты деле иштейт, эркек менен кошо атандашып, мен да иштейм деп, бош эмес. Эми бул суроого мындай жооп деп айтсам болот. Баягы бир подкастта да айтып кеткем. Кимге керек? Сага керек. Керекпи? Кыласың. Бул болду эң негизги, буга жооп суроо дегендай ушундай да. Кимге керек? Сага керек болсо жасайсың. Анан көп айтат, кайдан убакыт? Анын баары жөн эле сөз. То есть мындай өзүң убактым жок, чарчап келдим, мынтип келдим, кыла албайм деп жөн эле өзүңө мындай бере албайсың да, ушун кандай десем. Отговорки деп коебу? Шылтоо, Шылтоо. Ошол болуп эсептелинет. Сиз мурун айтып кеткендей, ушул туура тамактануу менен өзүңөрдүн оруңарды жеңип кеткенсиңер, туурабы? Мен болсо ушул нутрициологияга өзүмдүн бир дарт орун бар болчу, кичинекей кезимен аутоиммунное заболевание, кожное деп баягы биринчи таанышкан подкастыбызда бар, көрсөңөр болот ушул каналда. Айтып жүрөм мен кантип ушул псориаз деген оорусу менен кантип күрөшкөм. Анан кийин ошол түйүн окуп чокуп билип, мен билип атам ушул сахар дагы ун болчу, молочный продукты, бүт сүт продуктыларында да сахар бар. Мына жана айтып кетейин. Сиз айтпайсызбы, кайсы продуктулардан коркушубуз керек? Ким ойлойт? Сүттө бар деп. Сүттө дагы бар. Анын эме жагын переработкасын айтып баштасак, ал көп убакыт керек, бирок менин айтышымча бүт продуктуда кант бар. Анан мен ушул аутоиммунный псориазымды жеңип чыкканым ушул биринчи шагым мен болду, ушул сахар, ун, сүт продуктуларын өзүмдүн рационуман такыр алып салгам. Анан бүгүнкү күндө шүгүр акырындап ремиссияга деп коет, ушундай медицина тилинде ремиссияга чыгып, элдерге жардам берип жүрөм. Ушундай ооруларыңар бар болсо, дары дармек жардам бербей калса, ушундай нутрициологдор жардамга келет экен. Аяга кайрылып туруңуздар. Бүгүнкү чыгармабыз абдан пайдалуу болду деп мен ойлойм. Анан силерге ушул эпизодубуз жакса, лайк коюп, комментарийлерге суроолорду жазыңыз. Ая дайыма өзү жооп берет. Жазгам десеңиз, инстаграмына кирип, окуп, көбүрөөк билип, консультация алсаңыз болот. Ая, сизге чоң рахмат бүгүнкү чыгармага. Дагы келип туруңуздар. Мен да аябай кубанычтамын ушундай сиз менен элге пайда алып келип атканыбызга. Кандай болбосо да, мен ишенем, биздин ушул көрсөтүүлөрүбүз элге бир түрткү берет, жашоосун өзгөрткөнгө. Баарыңарга ден соолук каалайм, энергияңар ашып ташып, жаш болуп, жадырап, жайнап жүрө бергиле. Рахмат.